Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Өлкөдө автоунааны сатып алууда камсыздандыруу эрежеси өзгөрдү. Министрлер кабинети тарабынан чыккан токтоонун негизинде Кыргызстанда автоунааны сатууда камсыздандыруу полисин сатып алууга милдеттендирүүчү норма жокко чыкты. Бул туурасында транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Маалым болгондой, мындан ары сатылган унаанын камсыздандыруу полисинин мөөнөтү бүтө элек болсо, унаанын жаңы ээси камсыздандыруудан өтпөйт. Жана да мурунку ээси камсыздандыруудан өткөргөн автоунааны сатып алуучу полисин өзүнүн атына кайра каттата алат. Ошондой эле каттоо учурунда камсыздандыруу суммасы көбөйсө, камсыздандыруу компаниясы кайра эсептөөгө милдеттүү жана жаңы ээси айырманы гана төлөп бериши керек экендиги маалыматта белгиленген. Белгилей кетсек, өлкөдө 1 сентябрдан баштап автоунааны кайра каттоо жана мамлекеттик белгилерин калыбына келтирүүдө жарандардан АСАГО полиси милдеттүү түрдө талап кылына баштаган. Анда унаанын ээси жана сатып алып жаткан жаранда АСАГО полисин алууга милдеттүү болгон. Бул коомчулукта нааразычылыкты жараткан. Депутат Таштанбеков өлүкканадан сөөк жоголуп, туугандары таппай жатканын айтып чыкты. Жалал Абадтын тургуну инисинин сөөгүн моргтон таппай калган. Бул тууралуу бүгүн 11 октябрда Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобу жана Альянс парламенттик фракциянын биргелешкен жыйынында депутат Акбөкөн Таштанбеков билдирди. Эл өкүлү саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге суроо узатып, ага кайрылган аял канчарына жашарын айтты. Бирок кеп кайсыл өлүккана жөнүндө болуп жатканын тактаган жок. Сөөк коюлуп, бирок 1 суткадан кийин тайынсыз жоголуп кеткен. Ошол жөнүндө уктуңузбу? Сизге кайрылып жатканымдын себеби 2003-жылы ушундай эле маселе болуп, анда 5-6 сөөк сатылып кеткен экен, деди Таштанбеков. Бейшеналиев мындан кабары жоктугун айтып, бүгүн эле соттук медициналык экспертизадан билип, депутатка түштөн кийин маалымат берерин убадалады. Таштанбеков маркум Чүйдүн Ысык-Ата районундагы Төмөнкү Серафимовка айылына көмүлгөн болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Бүгүн экспертизага барам. Жок дегенде мүрзөсүн көрсөтүп берсин. Эми болор иш болду. Эгер көмүлгөн болсо, эстелик тургузуп бергенге жардам берем. Куран окуп коелу, деди эл өкүлү. Израиль бунун Ливандагы штаб-квартирасына сокку урду. Израилдин коргонуу күчтөрү Бириккен Улуттар уюмунун Ливандагы убактылуу тынчтык орнотуучуларынын штаб-квартирасы жайгашкан объектиге чабуул жасады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Израиль армиясы Рас эн Накурадагы штаб-квартирасында бунун убактылуу тынчтык орнотуучуларынын байкоочу мунарасына чабуул жасады деп айтылат билдирүүдө. Агенттиктердин маалыматына караганда, миссиянын позицияларына жалпысынан 3 жолу сокку урулган. Алардын бири байкоочу мунарага тийген. Кол салуудан 2 тынчтык орнотуучу жараат алган. Эске салсак, буга чейин 1 октябрда Израиль Газа тилкесинин түндүгүндөгү буунун палестиналык качкындарга жардам көрсөтүү жана иш боюнча агенттигинин мектебине сокку урган. Камчыбек Ташиев Кара сууда селден жабыркаган 2 тургунга жаңы үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Бүгүн 11 октябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облустунун Кара суу районунун Мада айылындагы 2 тургунга жаңы үйдүн ачкычтарын тапшырды. Бул тууралуу Өткүрбек Рахманов билдирди. Ага ылайык жалгыз бой эне, 4 баланын апасы Айзат Акбаева жана айылдын дагы бир тургуну Салмоорбек Оторов тургун Таймураз Ташиев өз каражатынан жаңы турак үйлөрдү куруп берерин айтып, курулуш иштери мындан 2 ай мурда башталган.
Камчыбек Ташиев алгач Айзат Акбаевага жана Мат айылынын тургуну Салмор Бейкутуровго айлыктардын катышуусунда жаңы турак үйдүн ачкычын тапшырды. Элибиздин башына кандай гана көйгөйлөр келбесин, биз ар дайым колубуздан келген жардамыбызды берүүгө милдеттүүбүз. Мен балдарым ар дайым эл журтка күйүмдүү болууга, мүмкүнчүлүккө жараша жардам колун сунууга чакырып келемин. Жана Таймураз уулумдун бул мекендештерибизге жасаган кызматы үчүн ыраазымын, деди УКМК төрагасы. Беле кетсек, эки турак жай тең жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар менен камсыздалган 5 бөлмөлүү үйлөр кыска убакытта сапатына өзгөчө көңүл буруу менен курулду. Эске салсак, ушул жылдын июль айында аталган аймакта сел жүрүп, турак жайларды жараксыз абалга келтирген болчу. Садыр Жапаров Курбангулу Бердумухамедов менен жолугушуп китеп белек кылды. Өлкө башы Садыр Жапаров 11 октябрда Ашхабад шаарында Түркмөнстандын Халк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердумухамедов менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушууда соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү, ошондой эле соода, энергетика, транспорт жана логистика сыяктуу тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Бердумухамедов Жапаров менен жылы учурашып, түркмөн акыны жана ойчулу Мактум Кули Фрагенин 300 жылдык мааракесине арналган мезгил менен цивилизациялардын өз ара байланышы тынчтыктын жана өнүгүүнүн негизи аттуу эл аралык форумга катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Түркмөнстан Кыргызстан менен кызматташтыкты жогору бааларын баса белгилеп, эки тараптуу күн тартибиндеги негизги маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү активдештирүү зарылдыгын айтты. Президент Жапаров өз кезегинде Кыргызстан Түркмөнстан менен терең маданий жана тарыхый байланыштарга таянып, товар жүгүртүүнү көбөйтүү жана биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү кадамдарды талкуулоого даяр экенин белгиледи. Бул контекстте мамлекет башчысы регионалдык интеграцияны жакшыртуу жана товар жүгүртүүнү көбөйтүү үчүн энергетика тармагындагы кызматташтыкка жана өлкөлөр ортосунда жаңы транспорттук коридорлорду түзүүгө көңүл бурууну сунуштады. Муну менен катар тараптар маданий кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин да талкуулашты жана бүгүнкү жолугушуу Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы боордоштук мамилелерди тереңдетүүнүн кезектеги кадамы болот деген ишенимин билдиришти. Жолугушуунун аягында Жапаров Бердумухамедовго Мактум Кули Фрагенин таанылма чыгармаларынын кыргыз тилиндеги китебин тартуу кылды.